Кыргызстанда өстүрүлүп жаткан төө бурчак эл аралык аренада чоң суроо талапка ээ. Өлкөбүз жылына 90 000 тонна сыртка чыгарып, 70 миллион доллар пайда табат. Бурчак өндүрүүдө 150 000ден ашуун адам эмгектенет. Жеке ишкер Миргазы Оморов Талас областында Бакаята районундагы Ак Дөбө айылында 1997 жылы Азра компаниясын негиздеген. Завод ачабыз, ушундай бир максаттарыбыз бар болчу. Ошол максатыбыз Кудай буйрса бүгүн ишке ашып турат. Мынакей президенттин катышуусунда баягы ачылып атат. Бул өтө бир тарыхый күн биз үчүн, Талас эли үчүн дагы баягы тарыхый күн. Себеби бул завод баягы биздин Кыргызстан Республикасы, Кыргыз Республикасында баягы бирден бир культура бул фасоль 25-30 мамлекетке сатылган. Башка биздин культурабыз именно бизден өндүрүп чыккан эмнелерибиз 25-30 мамлекетке сатылган бир да культура жок деп айта алам да. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 октябрда Талас областына иш сапарынын алкагында Азра компаниясынын төө бурчакты кайра иштетүүчү заводун ишке киргизүү салтанатына катышты. Көп жылдан бери фасолду кайра иштетүү, рынокко чыгаруу жана сатуу маселеси актуалдуу болуп келген. Бул маселе чет элдик инвесторлордун жана өлкөнүн Айыл банк, РСК банк, Кепилдик фонду сыяктуу финансылык институттарынын колдоосунда жергиликтүү ишкерлердин демилгеси менен чечиле баштады. Иштеп аткан логистика центр деп айтсак болот. Ошондой эле деген Миргазы сөз берген, мен деген ушул линияны ишке киргизсем фасолдун баасы деген 10 сом көтөрүлөт деп өткөндө мына балдар келип кетишкен 40 сом болуп аткан Миргазы деген договорлорду баарын бекитип сүйлөшүп бергенден кийин сразу эле автоматически 10 сомго баалар өсүп кетти. Бул Албания, Сербия, Хорватия ушул мамлекеттерге барып договорлор түзүп келди. 15 000 тоннадан ашыгыраак договорго уже сүйлөшүп келди. Жергиликтүү тургундар эми өз продукциясын рыноктук баада сата алат жана алардын эмгеги талаага кетпейт. Буга чейин Таласта кайра иштетүүчү ишканалар бар эле төө бурчакты. Бирок мындай аналык жок эле да. Бүгүнкү күндө чоң шарт түзүлүп атат. Дыйкандарыбыз өзүнүн төө бурчагыны бир аз болсо дагы кошумча нарк кошулуп кымбатыраак сатканга бир шарт түзүлдү. Чоң Кара Бура айылы 70-жылдары эң артта калган аксаган айыл болчу. Эли аз, мектеби жок. Балдар башка айылга барып окушчу. 80 жашка чыгып калган Анарбай Омарбеков элетиктер үчүн бүгүнкү күндүн чыныгы дүйшөнү. Убагында мектеп салалы деген демилгесин кыргыз бийлиги колдобой, жазган каты Москва, Кремльге чейин жеткен. Мен берден барып келип 6 эл иштедим. 6 жылга чейин мына кеч сууктарда резинка кийип алып мектепке барам, эртең менен баратканда балдарды көтөрүп өтөм, düşөндөй болуп, келе атканда көтөрүп өтөм. Ушундай абдан кыйынчылык болду. Мына мектеп факты 36 жыл иштедим. Быйылгы жылы 36 бүтүрүүчүнү учурдук. 36 жылдын ичинде 1100 окуучуларды уяздан учуруп, турмуштук путевкага аттандырдык. Ошол жазган каттан улам өткөн кылымдын 80-жылдары Фин проектиси менен курулган ошол мектеп 2003 жылы эле авариялык абалга жеткен. Биринчи чындыкты аксакал Москвадан тапса, экинчи чындыкты бүгүнкү бийликтин тушунда тапты дешет айылдагылар. Анарбай Омарбеков 6 кишиден турган демилгечи топ менен кайрадан мектеп куруу темасын көтөргөн. Бүгүнкү күнү Кара Бура районундагы ушул адамдын атындагы орто мектептин 225 орундуу жаңы имараты курулуп бүттү. Акыркы 1,5 жылдын ичинде бул аудан эле чоң өзгөрүү болуп атат да. Буга чейин өзү Талас областын деле айтсак, районду айтпай, Талас областын айтсак деле жыл сайын объектилер тапшырылбачы деле. 1 объект тапшырылчу, 2 объект тапшырылчу болду. Анан быйылкы өзгөчө болду да. Мына Сооронбай Шарипович келгенден бери өзгөчө. Мына Талас областы боюнча 12 социалдык объекттен 12си мекеме капиталдык ремонт түзөөдөн өттү, бүттү. Азыр тапшырып, балдар окушуп атат. Адан тышкары биздин быйылкы эле жылга 2 мектеп бүттү. Бул орто мектептин ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Мамлекет башчысы региондорду өнүктүрүүдө эл өзү демилге көрсөтүп, социалдык, маданий, спорттук объектилерди куруп, алгылыктуу иштер менен толуктап жатканын айтып, демилгелүү инсандарга, айыл жетекчилерине ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандын алдында айтып кеттим, абдан зор пландар бар. Жакшы иштерибиз бар. Анын баарын ишке ашырыш үчүн бизге жакшы билимдүү, ыймандуу жаштар керек.
Biz bilimi teрең, руху, духу күчтүү, бели бекем, мына балдарды тәрбиелеп чыгарышыбыз керек. Биздин өлкөдөгү эң башкы приоритет бул билим берүү системасы болот. Биз буга буйруса мамлекеттин саясын башка багат кылып, буга мына буруп атабыз. Ушул нерсени кармайбыз. Эмне үчүн дегенде, билим менен биз гана дүйнөлүк атаандаштыкка, билим менен гана биз туруштук бере алабыз. 156 мектептин курулушу болуп атат. Таласта да мына 22 мектеп мына салынып атат. Талас өрөөнүндө да. Мына буну улантабыз. Биздин эң башкы багытыбыз бул адамдык капитал жана адамдык ресурс. Улут саны менен эмес, эң оболу билим сапаты, руху, духу менен өлчөнөт. Бизде рухубуз терең, кенен, духубуз бар элбиз. Ушу билим сапатын биз жолго коюп алсак, мына биз атаандаштыкка туруштук беребиз. Мен эми терең ишенем, мына ушул талас жеринен улуу адамдар чыккан, улуу инсандар чыккан. Ушу мектептен дагы, ушу айылдан дагы, ошо улуулардын жолун жолдогон улуу инсандар чыгат деп, элге журтка кызмат кылган инсандар чыгат деп ишенем. Мектепте иштеп аткан биздин эжеке мугалимдерибиз ошо алдыда турган милдеттерин таза жакшы аткарып, ушу мектептен жакшы билимдүү, сапаттуу билим алган балдарды тәрбиелеп чыгарат деп ишенебиз. Мамлекет башчысы быйыл республикалык бюджеттин эсебинен жерлерде 156 мектеп, анын ичинде Талас областында 22 мектеп курулуп жатканын маалымдады. Башка булактардын каражаттарынын эсебинен дагы 27 мектеп курууга даярдык көрүлүп жатат. Ал эми Талас областындагы Бакай Ата районундагы Кыргызстан айылында да жаңы мектептин курулушу башталды. Мектеп 375 орунду, өзү проектный баасы 135 миллион. Бирок тендердик баа 104 миллионго утуп алган. Азыр элдер строй деген куруп жатат. Мектептин башталганына мына Кудай кааласа 3-4 жыл болуп калды. Бирок ушу мынагы сооронбай Жээнбекович келгенден бери акчалар жакшы бөлүнүп, мына былтыртан бери бул мектепте мына жер пайын бүтө элек болчу. Жер пайы мына быйыл бүтүп, мына биринчи этаждын курулуш стенасы курулуп бүтүп калды. Экинчи перекрытиясын басып жатабыз, буюрса басылат. Мындан башка Талас областы боюнча жол куруу иштери да аймактарды өнүктүрүү жылында кызуу жүрүүдө. 2005 жылы биз Талас областында 1,5 километр асфальт салган болчук. 2011 жылы 2,2. Эми былтыркы эле жылда алалы. Былтыркы эле жылда алганда ушу 26 километр, ушу быйыл ушу 23 километр ушу асфальт иштерин ушу асфальт иштерин жүргүзүп атабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Талас областына жасаган иш сапарынын алкагында Манас районунун Май айылындагы кооперативдин ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул кооператив буудай, кара буудай, көп жылдык чөптөрдү жана жашылча өндүрөт. Мал чарбачылыгы дагы бар. Андан кийин мамлекет башчысы областтын ишкерлери кошуна Казакстандын рыногуна айыл чарба азыктарын жеткирип турган чоң капка автодорожный көзөмөлдөп өткөрүү пунктуна барды. Кыргызстандан Казакстанга жана кайра Казакстандан Кыргызстанга чоң капка автодорожный аркылуу күндө түрдүү товарлар өтүп турат. Азыркы күнү биздин чек ара постунан күнүнө 5000ге чейин жөө жүргүнчүлөр жана 500ге чейин автоунаалар өтүп жатат. Мундагы салыштырмалуу көбөйдү. Эмне себептен дегенде жанагы кабина паспорттун контролу көбөйтүп коюлганына байланыштуу адамдардын саны көбөйдү. Элдин тамыры элетте. Айыл жеринде жумушчу орундар түзүлсө, эс алуучу маданий очоктор иштесе, билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жакшырса, жалпылап айтканда адам үчүн ыңгайлуу жашоо шарттары түзүлсө, сырткы жана ички миграция кескин азаят. Эл элетти байырлайт, элетти өнүктүрөт.